Бюджетке түшпей жатқан ондогон миллиондор тууралуу сөз кылабыз. Бахадыр акем кечке ушинтип тура беребиз, баша бербейсизби? Бахадыр айтты, мен де эртең сизге звонок кылам деди. Бирөө бар ала турган. Мэрияда доскада илимме объявление. Биз сатканга эч кандай жок. 3 ayda dokument qilib beraman degan. 3 ayda qilamiz degan. Mana 3 oyda bilan 3 oy emas, qancha bo'ldi mana. Korpolat төлөп калдыңыз. 3000 төлөп калдым. Sonra kaldım salma. Sudan çıkar. Sudan төлөйбүз. Ош шаарына жетекчи болуп келген ар бир мэр экинчи борбордо көмүскө салыктар, жыйымдардын көлөмү көп экенин айтып, аны ачыкка чыгаруу менен экинчи борбордун казынасын көтөрөбүз деп убада беришет. Биздин колубузга шаардын балансында турган 30 объекттин тизмеси тийди. Алардын 9-у жер тилке деп көрсөтүлгөн болсо, 21-и барак тибиндеги үйлөр. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармасы көзөмөлдөгөн 30 объекти кыймылсыз мүлк базарындагы эң арзан баа менен эсептегенде шаар казынасына жок эле дегенде 18 миллиондой каражат түшүшү керек болчу. Бирок аларды азыр кимдер иштетип жатат? Кайсыл мамлекеттик кызматтар пайдасын көрүп жатат? Биз 3 эле объекти мисалында айтып бермекчибиз. Бахадыр акем кечке ушинтип тура беребиз, баша бербейсизби? Бул Бахадыр Эргешев, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын адиси. 2010-жылдагы кооголаңдан кийин шаардык мэриянын балансына өткөн 5 кепе участкасындагы 2,5 сотук жер дал ушул кишинин көзөмөлүндө болгон. Азыр биз сизге чыккан менен бул чыкпайт. Бахадыр Эргешев биз жогоруда сөз кылган 5 кепе участогундагы үйгө барганын ырастады. Бирок эч кимге акча бербегенин айтып, биз сөз кылган объекттин маселеси чечилбесе, бузулаарын белгилейт. Үй сноска берилген бойча турат азыр пока. Үй бузулат. Агар ошо жер чечилбесе. Ал киши 825 миңден дагы көп акча коротуптум эле, бирок ошол сүйлөшүп Бахадырке 825 миңге акыры макул жоктон көрө деп ушул акчаны мен алдым. Башка бирөөдөн табели бир адамды ээрчитип келип деди. Ал адам ким эле? Жок, андай адам жок. Андай адам дагы жок. У турат, пока сноста турат. Бизге берген тизмеде дареги так көрсөтүлбөгөндүктөн аталган аймакка барып элдерден сураштырып олтуруп таптык. Бул жай кагазда 2,5 сотук жер тилке деп көрсөтүлгөн. Биз барганда участоктун короосунда заманбап жаңы үй тургузулуптур. Бул участок жаңы эле ээсин таптыбы деген суроо жаратат экен. Бунун немесин тааныбайсызбы, ээсин? Ээсин тааныйт элем, кетип калды да. Аты ким ээсин? Абдурахман деген бала. Келели. Жакшы. Каерден жашайт өзү? Немеде Калелин колхозунда жашайт. Калелин колхозу. Номерлери жок. Бирөөгө дадасы. Ал бирөөгө өткөрүп берди го бу. Кимге өткөрүп берди? Билбейм, мэриядан бирөө келип өткөрүп алып кетти да. Бул маселе 2010-жылдын июнь айындагы каргашалуу окуялардан кийин башталган. Ал жылдары Ош шаарында жүздөгөн үйлөр жана имараттар талкаланган. Жабырлануучулар үйлөрүн жана жер тилкелерин мамлекеттин менчигине өткөрүп, анын ордуна шаардан баа терлерди алышкан. Турак жайга кошула турган үй ээлери мэриянын балансындагы жерге ким там салганын жакшы билишет экен. Сураштырып олтуруп документи жок эле жер тамды тургузуп койгон адамды да таптык. Ал өзүн Абдурахман Арсланов деп тааныштырды. 2017-жылы ал жерди шаарга жакын жайгашкан Шарк айыл өкмөтүнүн ошол кездеги жер адиси болуп иштеген адамдын көрсөтмөсү менен алган. Жерди алгандан 20 күн өтпөй Шарк айыл өкмөтүнүн ошол учурдагы жер адиси каза болуп калган. Башым катты, кандай болду энди деп, эне кийин башка ордуда ким бар?
desem ne orada bir bala bar ekan, o'shani ko'rsatishdi. Shunaqa men bu yerda stroyka qilardim. Desem lekin bir chiqib ko'ramiz dedi. Ular chiqib ko'rishdi. Gos registrdan bir bola chiqdi. Chiqishib, yine u yerda shu elik boshchisi bor ekan, bir Amirjon aka degan bir cho'ng odam bor ekan. O'shani olib kelishdi. Mana jer dedi, "Ma bolaga o'tdi" dedi. Ular. Ana men dag'u yerim bo'ldim endi. Абдрахман Арсланов үй құрған жер өзі Шарқ айыл өкмөтүнүн аймағында турат. Бирок 2010 жылдагы окуяда бул жерде турган мурдагы там талкаланып, анын ордуна жер ээси мамлекеттен батырылган. Ошол себептүү айылдын жери шаардын карамагына өтүп калат. Алим Абдрахман Арсланов андан ары курулушун уланта берген. Чакан там салынып бүтөрдө. Тагыраагы 2018 жылы май айында шаардык мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгынын адиси Бахадыр Эргешев жер шаардын карамагында экенин айтып, 2,5 сотук жерге $15,000 акча төлөшүн эскертишет. Абдрахман Арсланов ага макул болбой кеткен чыгымдарын чыгарып берүүнү суранат. Көз карандысыз баалоочуларды чакырып, курулушка кеткен чыгым 870 000 сом деп белгиленген. Bular aytdı, somga esepte istedi. Endi somga bolgonday bardığını жазганым үчүн som boyunca alып чыктым. Alып чыкдым. Эми dedi, çöz kichine dedi. 800 000 bereriz dedi. Dedi, men bir jol kuydurup baraslam. Özü bu 800 000 hazır $11,000 ham bolbayt da. Dedi, men keyin prorab aytdı, "Jo'q" dedi. 825 000 Debinden 825'e bağlap koydu. Anan Bahadır aytdı, men dedi, erteğin sizge звонок kılam dedi. Biro bar ala turgan, oşol akçanı berse dedi, akçanızı alıp ketesiz dedi. Mayli dedim, menge dedim, aşı akçamı bütün kılıp bergile, men galbadan kutulayın dedim. Anan bular akçanı berdi. Ошентип кеткен чыгымын толук болбосо да бир бөлүгүн кайтарып алганына сүйүнгөн Абдрахман Арсланов буюм тайымдарын алып чыгып кеткенин айтат. Бахадыр Эргешев акчаны башка кардарлардан таптым деп алып келип бергенин да кошумчалады. Биз муниципалдык менчик башкармалыгынын бөлүм башчысы Каныша Имаровадан эмне үчүн бул жер аукцион жарыяланбай туруп, үчүнчү жактарга сатылып кеткенин сурадык. Ал акча боюнча ким кантип сүйлөшүп жүрөт билбейм. Анычы маалыматым жок. Жок, каманча каттыке, мындай дегенди билбейм. Аны мен кишини ал кишини жүзмө-жүз мына жерге келди, мен колуна эскертүүнү бердим, чакырып. Башка мен ал кишини көргөн жокмун. Действительно, аны эскертүү десем, анан кайра архитектурага алар чакырган экен, колуна эскертүүнү архитектура да берип туруп, мен да бергем. Кече мына эме айда, эме бузуу боюнчачы, ал акча маселеси боюнча ал киши мүмкүн башка бирөө менен сүйлөшүп алган да. Ушул күнгө чейин Бешкепедеги үй бузула элек. Биз бул участокто мамлекеттик каттоо кызматынан текшерип, документалдуу кимдин кармагында экенин карасак, жер колдон колго өткөнү менен Дале мэриянын балансында турганы анык болду. Бул жерде алгач Шарк айыл өкмөтүнүн жер адиси мыйзамсыз сатууга аракет кылган. Иликтөөнүн жүрүшүндө мэриянын дал ушул тармакты көзөмөл кылган адиси Бахадыр Эргешев аукцион өткөрбөй туруп, өзү жең ичинен соодалап жиберүүгө аракеттенгени байкалат. Бул сыяктуу жер тилкелеринен биз 9 эсептедик. Эми аларды натыйжалуу колдонулганда шаарга кандай пайда алып келмек? Биз айткан 30 объекттин 9-у жер тилке деп көрсөтүлгөн. Бул жерлерди ижарага бергенде шаар бюджетине канча түшмөк? Ош шаардык кеңешинин 2019 жылдын 25 декабрындагы 212 токтомуна ылайык ижарага берилчү жерлердин тарифин карап чыгып, эң арзан 1 чарчы метри 20 сомдон эсептеп көрдүк. Ар бир жер тилкенин аянтына карап эсептеп чыктык. Ижарадан бир айда шаар бюджетине 85,060 сом түшсө, бир жылда 1,20,720 сом кала казынасына пайда алып келмек. 2012 жылдан баштап ижарага берилсе, анда 9 жылдын ичинде ижара акысы гана 9,180
86.480 сомду түзмөк. Эгерде бул акчага жылына 2 балдар аянтча курулса, анда 9 жылдан кийин Ош шаарында 17 аянтча пайда болмок. Менде 4 балам бар. Анан биз мына тартып кой. Бул адам өзүн Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы жетекчи орун басары Нурлан Конобаевдин бир тууган энеси Эрнис Конобаевдин жубайымын деп тааныштырды. Ошол эле учурда биз тууралуу маалымат чыгарбагыла деп көптөн көп өтүндү. Алардын 2010-жылда окуядан кийин 2 жер тилкеси менен 1 жер тамы талкаланып, анын ордуна мамлекеттен 3 батир алган. Биз мэрияга өткөрүлгөн 3 объектке бардык. Биз шаардагы башка даректерди дал ушул уюлдук телефонунун жардамы менен интернеттен карап таап келген болсок, бул даректи биз интернеттен таба албадык. Андыктан шаар тургундарынан сурап жүрүп акыры таап келдик. Бул жерде 3 дарек бир жерде жайгашкан. Тагыраагы Турсунбаева 66А, 66В жана 66Г. Мэрия берген тизмеде 66А жана 66В даректери жер тилке, 66Г дареги турак жай деп көрсөтүлгөн. Анда эмесе кирип көрөлү. Бул короо мэриянын карамагында болгондуктан бош турат деп маалымат беришкен. Бирок биз 2 кабаттуу турак жай тургузулганын көрдүк. Мындагы жашоочулардан сурасак, алар үй ээлери эмес, ижарачылар болуп чыкты. Канча адам турат квартирант болуп? Эли азыр 3 эле калдык. Мурун канча эле? Мурда 7 адам экис. Азыр 3 адам ошончо көп эме кылып коет да. Квартплата төлөп калдыңыз. 3000 төлөп калат. Бул үй жаңы салынды же кийин? Баян эме кызы-дөзөктөр урушуп кетти го. Ошондон кийин салынган, бара өрттөнүп кетти. Бул 2 кабаттуу үйдү оңдоп түзөө үчүн учурунда Конобаевдерге Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан да 200 000 сом өлчөмүндө кенемте берилгени бизге белгилүү болду. Ошентип бул объект мамлекетке караштуу болгону менен эски ээси үй тургузуп, ага ижарачыларды киргизип пайдасын көрүп келет. Дальнейший мен эми ошол мезгилде бизде иштеп турган үчүн өзүм алам деген эмеде мүмкүн восстановить этип койгондур. Бирок ал кишини мен көргөн эмесмин, чогуу иштешкен эмесмин, мен ал кишини тааныбайм деле. Эми өтүп кеткен. Кийин өтүп кеткен ошол үй экенин билем. Чыгарганга оңоюраак деп туруп, биз ал жөнөкөй адамдар жашап аткан үчүн биз унчукпай эле 2-3 адам эми аны мында менчикке алган жок, башка алган жок. Просто жашоо пайдаланып жатканын көрдүк. Мен кече жакында да бардым, бирок кышында эч ким жок болот мындай. Условиясы жок болгон үчүн бардыгы чыгып кетет, баягы ысык үйлөрдү издеп. Анан жай келгенде ошол мезгилде 2-3 семья келип үй калат экен. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармасы өз карамагындагы жерди жеке жарандар пайдаланып, ага кошумча ижарага берилип келгенинен кабары бар. Бирок эмнегедир өз карамагындагы жерди жеке жарандар пайдалануусуна көз жумуп келишүүдө. Мунун башкы себеби жердин мурдагы ээси болгон Нурлан Конобаев дал ушул муниципалдык менчик башкармасында жетекчинин орун басары болуп иштеп кеткен. Ошондуктан мурдагы кесиптешинин мыйзамсыз ишине көз жумуп жатчабы деген да түкшүмөл ойлор жаралат. Бизге берген тизмеде 21 барак тибиндеги үйлөр көрсөтүлгөн. Аны шаардын пайдасына иштетип, аукцион аркылуу сатылса, шаардыктарга кандай пайдасы тиймек? Биз эң арзан баа менен эсептеп көрдүк. Ош шаардык мэриясы берген тизмеге таянсак, жалпы 30 объекттин 20сы барак тибиндеги үйлөр болуп, 9-у жер тилке деп көрсөтүлгөн. Барак тибиндеги үйлөрдүн аянты көрсөтүлбөгөндүктөн биз аны Ош шаарындагы кыймылсыз мүлк базарындагы эң арзан баа менен эсептеп көрдүк. Эгер бир үйдү 40 квадрат метр деп эсептесек, бир чарчы метри эң арзан баа менен $150 туура келет. Ошондо бир барак тибиндеги үйдүн баасы $6000 туура келүүдө. Эми 20 барак тибиндеги үйдү ушул баа менен сата турган болсо, $120,000 AQSh болот. Доллардын сомго карата курсун орточо 78 сом деп бааласак, 10 миллион сомдон ашмак. Учурдагы пандемия шартын эске алганда, Ошко азыр биринчи кезекте тез жардам унааларын алуу керек. Көп жылдан бери шаарга 20дай тез жардам машинеси жетпей келет. Жок дегенде мындай унаалардан 5-ин сатып алса болмок. Бирок тилекке каршы бул жер тилкелердин баары шаарда муктаждык болсо дагы эч кандай киреши алып келбей турат. Учурда Ош шаарында 30 объект болсо, анын 11-инде адамдар жашайт, калган 19-у жөн эле бош турат. Кыбер оозум толду. Мени олда башына кылып жүрдү да булар мени. Şimdi Meri'de Doska'da ilim mi? Объявление.
Üçlüyü satıladi. Mına. Ага чейин биз менчик ээси деп табылганга чейин биз сатканга эч кандай жок. 3 oyda dokument qilib beraman degan. 3 oyda qilamiz degan. Mana 3 oyda bilan 3 oy emas, qancha bo'ldi mana. Бұл Орозбекова көчөсү 152 үй. Мере берген бұл даректен аянты 6 сотық деп көрсөтүлгөн. Бирок издеп келсеңиз, бұл жайда кадимки 3 бөлмөлүү үй салынып, анда бұл кыяхон Мирсайдуллаева аттуу аял жашайт. Эми бұл аял кандайча жашап калганын айтып берели. Бирок юридикалык бул жерде эч нерсе жок болушу керек. Мирсайдуллаева өзү шаардагы көп кабаттуу үйдө жашап жүрүп, батирин Хашимжан жана Максут аттуу кишиге сатат. Мына ошол көп кабаттуу үйдөн батирин алгандар ушул короону таап беришкен. Максут айтты, "Карындашым үйү бар" dedi. "Карындашым үйү бар" dedi. "Ашыны" dedi. "Nima qilaman" dedi. "Sotadi" dedi. "Ashini olib beraman" dedi. Keyin ekin ashini nima qilib, birinchisida unamadim, ikkinchisida unamadim. Uchinchisida boshim aylantirdi bular. Lekin ashuni deb hoji Maqsud bilab keldi. 3 oyda dokument qilib beraman degan. 3 oyda qilamiz degan. Mana 3 oyda bilan 3 oy emas, qancha bo'ldi mana. 2012 kelgan ekanmiz. Shundan beri mana svetga to'layman, nalogga to'layman. Qilish bermadi menga, oldashdi. Hoji nechi keldi. Qibering, qibir o'zim toldi. Meni oldi va shunaqa qilib yurdi-da bular meni. Hozir Maqsud uyga bordim. Borsam topolmay qoldim men uni. Necha marta bordim. Ошол учурда бул жерде үйдүн пайдалуу гана болуп, 6 соттук жер 100 000 сомго бааланат. Аны Булкыяхан Мурсайдуллаева РСК банкка төлөп келген. Бирок кимдин эсебине салганын эстей албады. Ал эми бул жерге үй тургузууга $4000 чамалуу акча кетип, курулушка Хашимжан Умаров жардам берген. Курулуш материалдарын базардан алып келип, устасына чейин өзү көзөмөлдөгөн. Андан өтпөй Хашимжан Эргешев каза болуп, андагы иштер эсеп дептерге гана жазылып калды. Булкыяхан Мирсайдуллаева Хашимжан Умаровда атын тергеп, Ажаке деп коет. Ашы olgan narsalar hammasini yozgan. Hojaka deb turib, bunalarni berganingiz yozib qo'ydingiz bilimni yerga. Aşı hojaka yozgan, men yozmaganman bularni. Billa borganmiz, olganda shularni o'zi yozgan, men yozmaganman. Yerda salatxona hojaka bor o'la, tirik bilan. Hojakami? Ha, aşı hojaka o'zim kelganman. Mashinada billa billa olib borgan meni. Yog'ochigacha, maqagacha olgan. Men qarab turganman, lekin mana shu daftarga yozgan. Shu daftar men yo'qotmaganman. Hozir mana bu. Buni yaxshi zapas pullarni hashlagan. Биз мэриянын карамагындагы жерди кимдер сатып жатканына кызыктык. Булкыяхон Мирсайдуллаеванын айтымында Хашимжан Умаров менен шерик болгон дагы бир адам болгон. Анын атын Максут деп атады. Бул эки жаран учурунда бирге үй алып сатып иштегени айтылып жүрөт. Сураштырып олтуруп, Ош шаарына жакын Озгур айылынан Максут дегендин үйүн таптык. Бул киши Булкыяхон Мирсайдуллаеванын көп кабаттуу үйдөгү батирин жакындарына сатып алып бергенин ырастады. Ага документ жасоодо Максут мырзанын Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармасындагы таанышы жардам бермек. Ал киши мэриянын карамагындагы жерлерге ошол учурда аукцион жарыяланганын айтып, Булкыяхон Мирсайдуллаева 100 000 сомго 6 сотук жерди мыйзамдуу алганын айтты. Хашиман bir dokumentsiz uçurup koyaydılar. Misali ol tökkönüne bir som anlaşkan emes, men dagı oldagı $4000 o'sha uyni jasaganini bilaman. Auksion bilgan buni. Buna da hiç kim almay kalıp ketken. Anan bir jolu rasenka olgan onda. Niski senede var. Oşondan hangini alıp kalışı mümkün. Bu bir bekar tepaydı. Максут мырза Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармасында мурда иштеп кеткен таанышы бар экенин айтып, аукцион болгон документтерди жарыяларды алып берерин уадалаган. Бирок кийинчерээк документ алып бере албай калганын айтты. Мэрияда иштеп кеткен таанышы ким экенин да айтпай, телефон номерлерин да бербей койду. Ал киши менен жолуктуруп албайсызбы? Мүмкүн ал киши билетсиздер. Жолугу интервью алаттырбыз. Ol interview vermey sana deyin. Аты ким жок деген атын айтыңызчы. Seni men so'rab ko'rdim, so'ralib bermedi, alolmadi. Arxivdeken yo'q ekan bu yerda. Ал эми муниципалдык менчик башкармалыгы Максут мырзанын айткандарын төгүнгө чыгарып, аукцион буга чейин жарыяланбаганын тастыкташты. Баланска алмашуу келишими менен негизинде 2016-жылы өтүп атты. Ага чейин биз менчик ээси деп табылганга чейин биз сатканга эч кандай жок. Ошол үчүн биз тараптан сатылган эмес. Ортодогу адамдар алдоо жолу менен
Баягы алган адамды биз мэрияда иштейбиз деп мен дагы ошол убагында тактаган учурда биз мэрияда иштеген адамдардан алганбыз. Ушундай банкка через банкка төлөгөнбүз деп ушундай маалымат берип атат. Бирок ал маалымат боюнча биз айткан адамдары биз мэрияда иштеген эмес. Бул объекти жеке жарандар сатып ийгенин муниципалдык менчик башкармалыгындагы жооптуу адиси Канышай Имарова учурунда эле билген. Аны кимдер сатып ийгенинен да кабардар болгон. Бирок эмнегедир ушул маселеде укук коргоо органдарына кайрылып же кабардар деле кылышкан эмес. Мындан улам бул сыяктуу кыңыр иштерге муниципалдык менчик башкармалыгынын адистеринин байланышы барбы деген да күмөн жаралат. Биз мэриянын карамагындагы жерлерди 3 эле мисал менен айтып берүүгө аракет кылдык. Бул сыяктуу 30 объект бар. Эми аларды шаар мэри билеби? Өзү жетектеген аймактын жерлери, объектилерин өзү эмес өзгөлөр иштетип пайдасын көрүп жатканынан кабары барбы? Шаар мэринен интервью алуу деле оңойго турган жок. Таалайбек Сарбашевди иш бөлмөсүндө эмес, эшигинен тосуп алууга туура келди. Жерлер мэрияга өткөнү боюнча кабарыбыз бар да. Анан жерди кантип даш иштетип, кимдерге берүү боюнча биз ал боюнча мына ушул оорулар чыгып кетти, пандемия жүрүп атат, бул боюнча токтотуп турганбыз убактылуу. Анан эгер мына ошол жердеги 1 квадрат метрди бирөө мыйзам сатса, ал сөзсүз жооп берет, мыйзам ченинде жооп берет да. Ага жер сатканга мен катуу турам. Азыр тактап туруп мен комиссия түзүп атабыз. Кандай жол менен иштетебиз дальше да. Эми буну эгер бизге ошол керектүү жерлер болсо, көпчүлүгү баягы үйлөрдүн арасында экен да булар. Баягы күйүп кеткен үйлөр да. Анан карап архитекторлор бизге сунушуңарды бергиле дедик. Эгер биз арендага бере турган болсок, жакшы болот. Эгер анан шаардык мэрия сата турган болсо, анда комиссия түзүп аукцион менен ачык айкын берилиш керек. Анан менин жеке оюм жерди сатып бербей, лучше арендага берип иштетүү да. Демек биз сөз кылган объекттер жеке жактарга эмес, мамлекеттин пайдасына иштегенде жергиликтүү бюджетке миллиондогон каражаттар түшүп, бир топ социалдык маселелер чечилип калмак. Мындан сырткары ижара менен туруктуу каржы түшчү булакка да айланмак. Бирок 10 жылдан бери чечилбей келет. Бул Ош шаарындагы мээрим эс алуу бак шаардын балансында болгону менен жеке жарандар ижарага алып пайдаланып келет. Демек, бул жер шаар үчүн пайдалуу багытта иштетилип жатат. Ал эми биз сөз кылган объекттер, жер тилкелер шаар үчүн бир тыйынчалыктагы пайдасы тийбей жатат. Бул маселени укук коргоо органдары териштирип өз баасын берер. Эгер шаардык мэрия өзүнүн балансындагы мүлк жерлерин инвентаризация кылып, аларды пайдалуу багытта иштетпесе, биз сөз кылган тез жардам, балдар аянтчасы сыяктуу көйгөйлөр мындан дагы арта бериши мүмкүн.